Акшыраң Үч Кошкон Карасай айылдарынын эли буга чейин турак жайынын тийиштүү документтери жок жашап келишкен. Эми 57 тургун колдоруна мамлекеттик актыларын алып отурушат. Толуктар жылдап күткөн көйгөйү чечилип жатканына ыраазы. Кызыл китеп алып чоң кубанычта болуп турабыз. Мурун буга чейин китебибиз жок, эчтекебиз жок. Же кредит ала албай, же эчтеке кыла албай ушул жерде ушинтип жүрөбүз. Кыргызстаныбыз өнүп өсүп, бизге дайыма ушундай ийгиликтерди тартуулап турсун. Бүгүнкү күндө жалпы Үч Кошкон айылынан, Акшыйрак айылынан, Кыштык айылдарынан, Карасай айылынан жалпы 58 адамдын турак жайларына гос акты берилди. Ушул айылдагы таза суу маселеси, спорт зал маселеси, мектептин маселелери бар. Буюрса аларды кийинки жылга пландап иш алып барууга эл менен жолугушуу болду. Жерге болгон мамлекеттик актыларын алуу багытында район боюнча 1100 жарандан арыз келип түшкөн. Алардын дээрлик көпчүлүгү кызыл китептерин алып, алыскы сыр төрөнүн кошкондо учурда мамлекеттик акты берүү боюнча иштер 95% аткарылган. Жетегиз районунан уланып атат. Биз жете жалпы жонунан 1000ге жакын 1100 арыз түшкөн. Ошонун почти 90% бүгүнкү күндө маселеси чечилди. 90-95% даже чечилди да. Bir 4-5 пайыз қалды. Аны ушул жылдын аягына чейин ошо биринчи квартал менен баардыгын бүтөбүз деп турабыз. Мыйзамдуу түрдө турак үйлөрүнө ээ болгон алыскы тоолуктардын жыл санап көтөрүлгөн көйгөйлөрү чечилип жатканына ыраазы. Райондон 280 чакырым Кыргыз-Кытай чек арасына чектеш аймакта жашаган жергиликтүү элди таза суу менен камсыз кылуу иштери да колго алынууда. Кышы катал, жолу татаал Акшыйрак жандана баштаган маалы. Жанара Сагындыкова, Личка Сейнов, Мадина Бакирова, Жетегиз району.